Мен фобиям жылан го дейм. Билимим жогорку, 5-чи гимназияны бүтүргөм мектептен, андан соң 9-чы класстан кийин финансовый техникумда окудум, андан соң улуттук университетти бүтүрдүм. Учурда азыр Ататүрк Алаты университетинде PhD аспирантурада окуйм. Үй бүлө мен үчүн эң биринчи орунда, себептенде адам баласы үчүн, өзгөчө эркек мырза үчүн үй бүлө албетте сөзсүз түрдө биринчи орунда болуш керек. Мырзанын эң негизги сапаттары бул кайраттуулук, эгер манас атабыздай айкөлдүү болсок, айкөлдүүлүк. Билесиздерби, айымдын эң негизги сапаттары мондай дамдуу тамак жасаганды билиш керек. Экинчиден, айымдардан жактырган сапатым мага мээримдүүлүк, назиктик, анан тазалык. Сүйгөн китебим, эгер туура жооп бергим келсе, Куранды айткым келет. Хадистерди окуганды жакшы көрөм. Бирок андан соң мага мисалы Сыңган кылыч жагат. Түргөн Касымбеков. Мен үчүн идеалдуу эс алуу бул үй бүлөм менен пикникте шаардын баягы суетасынан да котко, мындай пробкалардан, шаардын бир кысымынан алысыраак чыгып, өзүнүн мангалымды алып, этти маринаатталып, шактардын үй бүлөм менен отуруп, же болбосо жакын достор менен, жакын адамдар менен. Эң негизги сапат адамгерчилик. Адамгерчилик себептен адамды адам кылып турган нерсе бул адамгерчилик. Анан кийин ошол адамдык чектен чыгарбай турган нерсе да бул адамгерчилик. Ошондуктан эң биринчи адамгерчиликти баалайм. Кандай жаман адаттар бар? Жалкоомун го дейм. Жалкоолук бул адатпы же касиетпи эмне экенин билбейм, бирок жалкоолук бардык адамдын душманы болуш керек. Ошол сыяктуу эле менин эң чоң душмандардын бири жалкоолук. Жана ушундай эфирлерге келгенде телефонду өчүрбөй коюу да тоже жаман адаттардын бири. Жума намазды ойлодум, бүгүн жума күнү. Жума намазга барыш керек дедим. Андан соң сиздерге кечикпей келип калдым, оюн жол пробка болбосо экен деп ойлоттум. Бирок канча деле кечигип калдым. 10 мүнөткө. Ошол. Экономист болмокмун. Омар уйкучу. Өзүмдүн болочок жубайым. Менин угармандарым. Жакында мен кайка барып келдим эле? Малайзияга барып келдик. Малайзиядан кийин Россиядага барып келиптирбиз. Кудайга шүкүр, баягы ырчылык кесип таркалгандан кийин жакшы мүмкүнчүлүктөр болду. Баардык көп эле өлкөлөрдү көрүп келдик. Көп өлкөлөрдү кыдырып келдим, бирок мага ушул Мекке шаары абдан жакты. Кайрадан барууга дагы кыялданам. Ошону менен катар Япония, Бразилияда болуп элекмин, Колумбия, ошол тропика шаарларына дагы барып келдим калайм. Эч ким билбеген, мен табуретка жакшы жасайм. Өмүрүмдө көп эле үйдөн ушу кичинекей кезимден табуретка жасаганды жакшы көрчүмүн, анан ошо оймо чимелерди жасап. Ошол. Бош убактымда мен ойлоном, бош убакта кээде китеп окуйм. Көп эмес. Китеп окуганды сүйүүчүлөрдөн да айта албайм, бирок бош убактымда бош болбойм. Бош болбогонго аракет кылам. Чай.
кара шоколад жакшыраак деп айтат, бирок молочныйды жакшы көрөм. Үйлөнсөм жакшы болот эле. Кудай буйруган убакта. Футбол мен үчүнбү? Футбол мен үчүн албетте бир мен сүйгөн спорт. Мен жакшы көргөн спорт. 50-60га чыкканда дагы бир ойноону каалайт элем. Картайып өзүмдүн неберелерим менен ошондой спорт. Адамга болгон бир жакшы мамиле пайда жаратуучу бир жакшы жөрөлгө. Мен жакшы көрөм. Мен тамак тандабайм деле, бирок тамактардын арасынан аябай деле мындай коз эмес, мага манты, лагман, көпчүлүк кыргыздар жакшы көргөн тамактар эле го. Эрмек Нурбаев. Брат, менин кийимдерим суу болуп калыптыр. Балконда болчу, тренировкага бара албай калам го дейт. Мен өзүм менен адам болгон үчүн сыймыктанам. Сөйткөндө адаммын деп ойлойм өзүмдү. Эми ошол нерсени кармаганга аракет кылам. Ошол үчүн сыймыктансып, адам баласы болуп жаралып калганым үчүн, элим үчүн кызмат кылып атканым үчүн сыймыктанам. Элим үчүн кызмат кылуу мен үчүн чоң нерсе. Жашоомдогу бирден бир кредо бул ушул элим үчүн кызмат кылуу деген.